Биз Кытайдан Иу деген шаарда турабыз. Артыбызда турган имараттар 1 жыл эле жок болчу. Бул Кытайлардын масштабы. Сунуш келе баштады, сиз Кытай менен иштейсиз да, мага ушундай товар керек болуп атат деп Россияда кардарларыбыз келе баштады. Мен бул жакта ошо тааныш партнерлорум бар болчу. Кытай менен иштеген ошолорго жөнөттүм. Алар ошо бир фабриканын ээси бар, ошо жакшы баа берет деп, ал баа берди. Мен бааны кадарыма сунуштадым, жакты. Мен дароо ошол калган 2 магазинди саттым 3 миллионго. Ошол 3 миллион менен биринчи заказыбыз кетти. Тартартан кетип, жалпы башка биринчи эле жыл 27 миллионго товар тиктик. Сиз эмне Кытай тандадыңыз? Кытайдын өзгөчөлүктөрү Бул триллиондук экономика. Бул жакта дээрлик дүйнө жүзүнүн баарын камсыздайт. Машина болобу, ийне болобу, самолет болобу, баардыгы ушул жерден чыгат. Бир өлкөгө кийим керек, балким бир өлкөгө техника керек, бир өлкөгө машина керек болсо, аны бир өлкөгө барып туруп баардык товарды чыгара алыш мүмкүн эмес да. Кытай ошол мүмкүнчүлүктү берет. Экинчиден, каалаган сапатта, каалаган баада чыгарып берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы биздин кардар келгенде, ушул тренчти сураса, мисалы бизден канча болот десе, ушул тренч мисалы 500 сомдон баштап 5000 сомго чейинки бааны берсе болот да. Себеби сапатына, тканьга жараша, дизайнга жараша, түсүнө жараша. То есть ошол нерсе дагы бул аябай чоң мүмкүнчүлүк. Биз Кыргызстандын халкы өтө аз. Биз көбүрөөк ишкер болуп чет өлкөдөгүлөрдү иштетишибиз керек. Ушундай стратегия өтсөк, менимче жакшыраак. Себеби бүгүнкү күндө биз инвестиция берген компаниялар, мисалы Бангладеш, Пакистандан келген иммигранттарды иштетишет. Кытайда мисалы кытайларды иштетебиз. Мисалы биз фабрикадан тикпей элебиз да, бирөөнү иштетип атабыз. Биз алардан жакшыраак пайда көрүп атабыз. Ошо пайдабызды Кыргызстанга кетип атабыз да. Биз потенциалды, мээбиздин потенциалын, ишкерликтин потенциалын күчөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Чекей рынокто миллиарддык компания кура албайбыз да. Бирок ошол жакта миллиарддык адамдарды, ишкерлерди чыгара алабыз.